Allah Taala pendesine oğru verip, gedeylik verip, kırsıklardı verip, apatlardı verip sınaydı. Bu olsa Kudayдын sınavısı eкен. Hiç kaçan jön ele bolбойт экен. Demek şu oğrunu tuğra kabul alalı barımızda. Oğrunu tuğra kabul alış деген şunday nese. Misalı bir yılda bir jol Allah Taala berip toğunda koyatkan da bir özünün bir askermen jana çuma siyaktı oğru жүрүп кететкен. Misalı. Al oğru geletken dağı Allah'ın askeri de alçı. Bari jere kaptap adam balasına sınov eretinde geletken. Alem gevlerinde olsa Allah Taala mындай bir dagы oorдун başka türün beretken. Közgө көрүнбөгөн, akıl жетпеген оор берип коет экен. Bu dagы сыноо эсептелет экен. Ошондой мезгилде бирөөнүкүнө көзгө көрүнгөн, аны кесип ала турган оор сыяктуу берилет экен да. Ошо берилгенде адам баласын Allah Taala бул пендем эмне дээр экен деп күтөт экен. Эгерде бул Allah Taala'nын каалоосу болду, Allah Taala буйрган нерсе экен деп тагдырына баш ийип, ушул нерсеге сабыр кылып, машалла, ошонун дарысын, шифасын издеген болсо, мына ошол Кудай буйрса, туура так жашоодо жашаганга таң болуп кеткен. Туура так дегеним шариятыбыз же болсо Кудайдын буйругуна таң берип, баш ийип жашаган болуп кетет. Биз негизинде баарыбыз баш ийгенди үйрөнүшүбүз керек. Мисалы, бардык эле нерсе Allah Taala өзү айтканда баш ийүү. Бирок биз адамга баш ийбейбиз. Bir жаратылган махлукка баш ийбейбиз, атка, маймылга баш ийбейбиз. Биз ошолордун бардыгын жаратуучуна баш ийбиз. Же болсо Кудай Таалага баш ийбиз. Качан сени менен мен каалоом, ушу Allah Тааланын каалоосуна туура келсе, же болсо Алла ыйык катый деп коебуз го, мындай акыйкатта жазып койгон өзүнүн китебине туура келсе, эмне экен? Биздин каалообуз ошол каалоого чапталса, мына ушунун каалоосун аткарам деп ошону жашап баштасак, машалла, мына ошондо адамдын жашоосу оңолуп, ахирети түзөлүп баштайт экен. Мындай бир жакшы бир правило бар экен да, же болсо мындай бир кандай десем, мындай усул бар экен. Мисалы, сен кандай жашаган болсоң, мына сени менен биз кандай жашасак, ошондой өлөт экенбиз да. Эми кандай өлсөк, ошондой тирилет экенбиз да. Бул ушу чоң сөз да, мына караңдар. Кандай жашасаң, ошондой өлөсүң, кандай өлсөң, ошондой тирилесиң. Демек, бул дүйнөнү эгерде мына кайсы жашоодо тандап жашадың, акылың менен ар кандай мисал алса жана адашкан, Allah Taala да ушуну айткан, Куранда өзү айтып аткан маанисинде, алар айтышты дейт. Биз өз ата-бабабыздын жолунда жүрөбүз деп айтышты. Аны Алла кайра айтып атты. Алардын ата-бабалар адашкан болсо деле ошонун аркасынан элчи бересиңерби деп Алла өзү айтып аткан да. Демек, адашкан, туура эмес жолдо жүргөн, акыйкаты бул дүйнө чын пайда бериши мүмкүн. Бул дүйнө пайда бериши мүмкүн. Сен бай жашашың мүмкүн, бар нерсе авторитет болушуң мүмкүн, же болбосо мындай бир бактылуудай болушуң мүмкүн да. Ошол нерсе бактылуудай эле көрүнө бересиң да. Бир жолду таап алчы. Бирок биягында болсо, неге биягында жашадың да, өзүң каалагандай, бирөөнүн адам жашаган, адам жазган нерсе менен. Анан кийин өлгөндөн кийин бияк жагы болсо тескерisi болуп калат. Эми бияк азаптын дүйнөсү болуп калышы мүмкүн экен да. Ошол себептен Allah Taala бизге тандоо берип атат экен да. Кааласаңар дейт, кааласаңар. Мына бул жол тандагыла, кааласаң бул жол тандагыла. Бирок эгерде силер чыныгы момун болгон болсоңор, анда Алланын китебинен, же болсо Алланын шариятынан, пайгамбардын сүннөтүнөн боомага жагат, боомага жакпайт дебегиле дейт да. Мен кээ бар да, мисалы, ислам дининде момун бардыгы сонунда, бирок жолго салынган жакпайт деши мүмкүн. Ислам дининде баары жакшы да, бирок зекет бер деген жакпайт деши мүмкүн кээ. Жок, андай эмес экен. Ошол 100% эмнекен туура деп ошол жашоонда, о жагында ошондой жашаган болсо, иншалла мына иман менен биягы дейиш боло турганы анык болот атпайбы? Туурабы? Демек, ошондой эле мисалы адамдын жашоосуна бир проблема келди, оор келди, дагы бир нерсе келди. Биз эмне кылышыбыз керек экен? Биз субханалла, Алла, бул сен жазган тагдыр деп баш ийип беришибиз керек экен. Алла, бул сен жазган тагдыр деп баш ийип беришибиз керек экен. О Алла, бул сен жазган тагдыр деп баш ийип беришибиз керек экен. Бирок кайсы нерсеге баш ийебиз? Кайсы убакта баш ийебиз? Качан ошол нерсе башыңа келсе. Ал келелектен мурун биз аракет кылат экенбиз. Жакшы жашоого аракет кылат экенбиз. Жакшы ата болгонго аракет кылат экенбиз. Жакшы күйөө болгонго аракет кылат экенбиз. Жакшы бала болгонго аракет кылат экенбиз. Эгер бизнесмен боло турган болсоң, жакшы бизнесмен болгонго аракет кылат экенбиз. Эгер аял боло турган болсоң, жакшы аял болгонго, кыз болсоң, жакшы кыз болгонго, жашоодо аракет кыла берип, тагдырыбызды чаап кете берет экенбиз. Мындай айтканда, тагдырыбызды чаап
арырын чаап кете берет экенбиз. Качан ошол биздин амалыбыздын, биздин жашообуздун бир себебинен кылган ишибиздин себебинен жакшы кылып аткан болсок, жакшы ниет кылып, жакшы нерсе кылып аткан болсок, Алла ушундай зат экен, ошол нерсе жакшы нерсени ачып кете берет экен. Качан биз ниеттибиз, кылган пейил деген нерсе кылган ишибиз да. Ошо ниет пейил деген ошолда негизи арабча феил да. Бул кыргызча болуп кеткен пейил болуп калган. Эми карап тур. Ниетибиз, пейилибиз күнөө иш менен боло турган болсо, мекен Алла Таала бизге биягынан жаман нерсенин жолун ачып кое берет экен. Кайсы ниет кылдың мисалы? Кээ тамашалайды, чорный болгум келип атат, ох дейді, даңк ат кеткен көрдүң, ат кеткен көрдүң. Ошо сен субхана сен тагдырың ошо кылды да. Эми субханалла сен ниет кылдың, жашооңдо жакшы ниет кылдың. Кыргызда сөз бар эмес, жаштын тилегин берет деп коет. Жаштын тилегин берет. Демек жашсыңбы? Демек субханалла мындай кээ бирде мындай жакшы нерсе ойлоп, алда үмүт кылып коюш керек экен. Бирок силерде ал үмүтүңөр алдап койбосун. Кээ бирлер бар да үмүткө аябай катуу. Шайтандын бир жолу бар, адамга үмүткө салып коет. Бирок эң жаман үмүтү, эң жаман 100 жаш, 200 жашты үмүт кылдырат экен да. Эми жетишесиң, намаз окуп жетишесиң, орзо тутуп жетишесиң деп мондай бир кадет жакта бир алейкум субханалла мындай бир 60 жашка чыкканда намаз окуйсуң, пенсияга чыкканда намаз окуйсуң деген нерсени үмүт кылып коет экен. Үмүт узун кылып коет. Жок, үмүт башка нерсени айтып атам мен субханалла. Алейкум жакшы амал кылышка, жакшы жашоого үмүт, машалла, дайыма жакшыны ойлоп кетиш керек экен. Качан бир күндө дейт адам баласы мисалы бир сөз бар, Аллаху фирли вал муъминин вал муслимин. Я Алла, мени жана момун эркекти жана момун аялды, момун мусулман аялды жана мусулман эркекти Алла кечир деп дейт. 21 жолу айтса дейт табир жерде. Мына ушул айта турган болсо, анын да күнөөсү кечирилет экен, со бардык дуалар кабыл боло турган болот. Карасаң кандай нерсе. Демек, сен Алла Таала айтып атканда, бул бизге түшүнүктүү болуш айтып атканда, биз демек кечиримдин жолун тандашыбыз керек экен. Жакшы жолду тандашыбыз керек экен. Ал эми жаман ойдо, жаман ой. Осо ушундай нерсе экен, ал жанагындай бир адам батылы каптап кала турган нерсе экен. Шайтан алейхилана бир нерсе кылдырат экен да, мисалы жашоодо бүгүн болду, бир проблема болду, мисалы дейли, бир проблема болуп калды. Аны айтып атат экенсиң. Ай ата, эгерде мындай кылганда, мындай кылсам, мындай болбойт болчу. Эгерде мындай кылсам, кап бол мындай болбойт болчу. Мындай кылсам болмок экен. Кап баягы бул жерде баспай эле койсом болмок экен. Кап бул жерге барбай эле койсом болмок экен. Эмне экен шайтан айткан, ооба дейт экен. Шайтан эми эшигин чоң ачып алат экен. Мына дарбаза ачып алат экен сени көздөйчү. Анан сени үмүтсүздүккө салат экен. Жүрөгүңө коркунуч салат экен. Анан эми болду, эми жашооң бузулат. Эми сен мына сен кылдың, монтпей эле койбойт белең деп аткен. Мен ачууну ачып атат, арга чегип башташы мүмкүн экен. Кээ бирлер тамекини деммеден чегип башташы мүмкүн экен. Кээ бирлер болсо ай атаң деп дагы бир башка жолду таап, ошол нерсе же болсо кээ бирлер безип кетиши мүмкүн экен. Кээ бирлер качып кетиши мүмкүн экен. Жашоодо иши мындай сындырыштын айласы калат экен да. Билесиң, пайгамбар айткан нерсе бар. Күчтүү мусулман дейт, алсыз мусулманга караганда күчсүз мусулманга жакшыраак дейт. Күчтүү мусулман жакшы экен. Кайсы нерседе күчтүү десе, субханалла бардык жагынан. Мейли жашоодо кайсы нерсе келип турган болсун, мына спорт жагынан да күчтүү болсун, моралдык жактан да күчтүү болсун, мисалы физически дагы, моральный жактан дагы мусулман күчтүү боло турган болсо, мисалы здоровый теле, здоровый дух дейт туурабы? Мен тескери айтмакмын да, дух эгерде здоровый боло турган болсо, тело да здоровый болот да. Ушундай нерсе. Эгерде сен бул жан дүйнөң күйүп тура турган болсо, бул дүйнөдө коркунуч болбой турган болсо, эмне болгон болсо Алладан болду, эмне болбогон болсо бул болбогон эмес, Алла каалаган нерсе болду деп тура турган болсо, мисалычы, тагдырдан да сынбайт экен да. Адам шайтан сындыра албайт экен. Ошол себептен күчтүү мусулман болгонго аракет кылыш керек экен. Жөнөкөй эле күчтүү эмес, авалки дайыма өзүңө дух берип тура турган болушуң керек да. Күзгүнү карап ал, күзгүнү карап тур. Сен кимсиң? Сен Аллахтын кулусуң. Сен кул болгондон сен тагдырын Аллах жазган. Сен демек Алла калып койсун бактылуу болсуң, Алла калып койсун бактысыз болосуң. Я Алла, мага бактылыктын жолун бер, бактылыктын кадамын кылганга мага уруксат бер. Деп турган кийин эртең менен турганым бар, жасагансаң, асбахал мулку лилла валхамдулилла куллуху лилла. Мисалы, эртең менен турганда эле айтып атат экенбиз да, я Алла, бүгүн сени бүткүл жараткан махлугуңча сени мактап айтам. Я Алла, асман жерде канча нерсе отурганбыз, ошончо нерсе менен мактап айтам, я Алла. Эми сен бүгүн менин тагдырымды оңдоп бер. Сен бүгүн менин тагдырымды туура жолго салып бер. Я Алла, мен сага таянам. Таваккалту алаллах деп турган баса турган болсо, шайтан айтат экен. Эми буга дейт бүгүн бир дагы мен аскериме, мен аскер миллиард. Ошолор чогулуп келе турган болсо зыян бере албайт. Көрдүң кандай нерсе. Демек эртең менен эле сен эмне болдуң?
Sen Allah'a толық таяндың. Allah'ın тағдырына баш ийдің. Демек, не кылышыбыз керек екен? Субханалла, күчтүү мусулман болгон аракетинде болуш керек. Дайыма күчтүү мусулман болгон аракетинде болуш керек. Алсыздык, бөтөнчө эркектер алсыздыктан чыгыш керек. Sen кантип чыгабыз десе, оңой эле экен. Пессимист болгон, пассивде жүрө турган бар жанында. Бир нерсесин койчу, заман оңолбой калды. Койчу ушу мамлекет оңолбойт, бияктан кетип калыш керек. Бул жерден жок, булар экөө оңдой албайт. Жок, мындай деген адамдардын жанына отурбаш керек. Жанагындай бузук саясатчынын түйүнө отурбаш керек деген сөз да. Керек болсо телевизорго чыгарып алып, бир мамлекеттин же бир эмесин жаман жагын айтып аткан адамдарды укпаш керек. Ошондойлорду укуп бир нерсе, булар деп коюш керек да. Жок, биз оңолобуз. Ар бир адам мисалы алса, мына сен өзүңдөн баштайсың оңолуучу. Sen teyit yaptığında gevler var, canına bayan bir nesne okudum. Alsız işi oğul boğan, je olsa daima canında bir kandaysın. Aldı işi jılbay turgan adam, je olsa öspey turgan adam deydi da geopolitika öğretkende, tetakta söyleyitken, asman toğun söyleyitken bol bolsa 5 koyar söyleyit. Aydağının 5 ışkırın taşlarında kutkan kızda. Bojer, sen bojerде turat tur. Neyası bojerде? 5 ışkırındı göğütüşün ailesinde ol. Demek acına teyit yakçağa gereği жоқ eкен. Анкен тет акчакты түшүнбөгөндөн кийинчи ар жагында бир эме бар экен. Демек айта турган нерсем ушул экен, субхан мусулман күчтүү болуш керек. Оору мына жа башында айтып келаткан нерсе, оору күчтүүлөрдөн коркот. Бүткүл оорун эгерде карай турган болсо, мына бу исламий китептердеги, мына азыркы мезгилдеги чыккан психологдордун китептери бар нерсе окуп көрө турган болсоңчу, ошол оорунун 70% сенин бул жериңен болот. Эгерде сенин бул жериң дайыма Allah каалаган нерсе болот. Allah каалабаган нерсе болбойт. Тагдыр жазган нерсе болот, тагдырга жазган нерсе болбойт деп турсаң, анда сен ошол оордан рак болсо да чыгып кетет экенсиң. Могу жерде бу кичиген менен айыл бар. Могу як жакта. Ошол жерде бир байке менен жолугуп калдым. Мен илгертен тааныш элем. Баягы дават менен кыдырып жүрөм. Көптөр кишини таанып калат экенсиң. Анан субханалла ошол кишини карасам, аябай чоң, здоровый киши болчу да. Анда карасам, иймей калып, бир бою кичиребептир. Кудайга шүгүр, машалла. Байкемден бою uzun болчу да. Ичке болуп калыптыр. Анан сурап эмне болсо, менде көздүн рагы болду, көздүн рак. Көздүн ичинде могу жана өбөтөн айтып, эми сен, короче, жөн сокур болуп калбайсың, бояң бар жейт. Метастаза деп коюптур, ар көздү кетет деп. Анан эмне кылам дедим да, бемет отурсам дейт, могу интернет карап отурсам дейт, бирөө немеси бар экен дейт. Анан голодание бар экен дейт. Анан кийин субханалла 40 күн дейт. Эме кылдым дейт, намаз окуган адам да. Анан шифасын издедим дейт, мен Алла. Ушундан шифа. Мен сага толук саат таяндым дейт. Корккон жокмун дейт, рак дегенде эле корккон жокмун дейт. Өлүп калам го деп биринчи ойлодум дейт. Бирок анда коюп 40 күн тамак ичпей койду. 40 күн только мына күндө эртең менен 100 грамм, кечинде 100 грамм суу ичет экен, болду. Адам ачкадан өлбөйт экен, чындачы. Айтат ба, ачка болгондо акырында дейт, барып текшерсем дейт да, ошо рак жок калыптыр дейт. Көрсө адамдын денеси ушундай экен да, ачка болгондо ракты ошо жеп салат экен да. Бул жөнөкөй эле пример да. Адам баласы өзүнө жеңип койсо болот, оорун жеңип койсо болот. Жашоо мисалы алса, аракка берилип кеттиң, жеңсең болот, оңой эле субханалла. Жана айтып аткандай, жакшы чөйрөнү тандаш керек. Кыргызда да сөз бар, бирок бул пайгамбардын хадиси да. Сен досуң ким экенин айт, сен ким экенин айтып берем деген сөз бар, туурабы? Бул кыргызда макал болуп калган, бирок бул пайгамбардын айткан сөзү. Демек сен ким менен кошулуп жүрсөң, сен ошолсуң деген сөз. Оорукчан менен жүрө турган болсоң, сен ооруйсуң. Зынакор менен жүрө турган болсоң, сен зына кыласың. Чын айтам, субханалла. Эгерде картежник болуп кетесиң, досуң ошол турган болсо, игроман болсо, игроман болуп кетесиң, сен досуң ким болсочу. Эгер ууру болсо, ууру болуп кетесиң, субханалла. Эгер молдо болсо, молдо болуп кетесиң да. Ушундай нерсе. Ким менен жүргөнүңдү караш керек. Өсүштү кааласаң, жашоодо мындай жеңилдикти кааласаң, күчтүү болушту кааласаң, дайыма акылың өзүңдүн ордунда жайында болуп каласаң, анда жаныңда жүргөн кара. Керек болсо, мына жана үйлөнө тургандаргачы, мисалы үйлөнүп тургандар, мен үйлөнүп алгандарга сөз жок, мен ладно, булар болуп тур, эмне кыласың? Үйлөнгөндөргө ошол эмеде субханалла турмушка чыга тургандарга да айтылат. Тандап атканыңдын эмеси акыл парасат өйдөрөк болсун. Кээ бир алымдар бекер айткан эмес, силер үйлөнүп аткан аялдарга илимдүү, билимдүү болсун, күйөөңөр да илимдүү, билимдүү болсун. Кыргызда болсо теги менен тезек кабы менен деп айтат. Ким менен сен кандай болсоң, деңгээлиңе жараша үйлөн, деңгээлиңе жараша субханалла эмне кылыш керек экен? Күйөө чыгыш керек экен. Мына ошондо эртеңки күндө субханалла сен качан оорушук болуп турганда, ошол аялың сен көтөрүп кеткен дагы сенден келген байлан бар көтөрөт.
Анткени билет сен кандай экениңдичи. Ошол мезде аял дагы, эркек дагы ушундай болот экен. Аял да субхана эркек жакшы отурган болсочу, илимди билимди отурган болсо, акыл парасы орунда отурган болсо, күчтүү отурган болсочу, ушундай жаман аял да сүйрөп кетип калат экен да. Көрдүңбү кандай нерсе? Демек ушул нерсеге да көңүл бурабыз, машаллах. Урматтуу маша бир туугандарым, мен айтайын деген нерсем башка болчу. Бирок күчтүү болгондо аракет кылыш керек. Анан коркпош керек. Орнун бардыгын мындай эмне үчүн коркпош керек айтып атсам, силерге мен силерге дух берип эмес, пайгамбар бизге дух берип кеткен. Анткени айтат, Аллах оору жаратты дейт, оорунун дабасында жаратты дейт. Бир да оору жок экен, анын дарысы болбогон. Бир да жол жок экен, анын чыга турган эшиги болбогон. Ушундай нерсе. Бүт баарынын жолу бар. Бирок издешибиз керек. Ошону туура табышыбыз керек. Эгер сен туура таап ала турган болсоң ошол жолду, анда Кудай болсо сен бактылыктын жолуна сөзсүз чыгып кетесиң. Сөзсүз чыгасың, чыкпай койбойсуң, субханалла. Ушундай бир туугандар. Колдон келишинче эмне кылат экенбиз? Аллага толук таянабыз. Таянуу деген ушундай. Колдон чымчык сыяктуу болгула дейт. Чымчыктын эмнеси жок экен? Үйү жок экен. Эки этаж үйү жок экен. Ал чымчыктын субханалла 5 бишек уну жок экен. Чымчыктын субханалла мындай эчтеке жок мындай айткандачы. Ладно, жанагы өзүнүн эмеси уясы болушу мүмкүн. Бирок уясын ичине кирип турган болсоң, кондиционер жок экен. Эчтеке жок экен да. Бирок бырктап чыгып учат экен дагы, учуп келип туруп жерди бир тебет экен дагы, ошо жердин ырыскысын жейт экен. Бирок чымчык тебет экен. Аракет кылат экен, көрдүңбү бул нерсе? Ал ушул нерсе экен. Сулайман пайгамбар бир күнү аардан сураптыр, "Сен кантип бал жасайсың?" десе, "Мен бал жасабайм" дептир. "Мен ызылдап коем" деген экен. "Мен бал жасабайм, мен ызылдап коем" дептир. Көрдүңбү? Аракет кылып ызылдап койду, Алла Таала субханаллахны бал кылып коет экен. Ушундай нерсе. Керек болсочу, уй делечи, барып чөп жеп келип коет, бирок субханалла сүттү Аллах кылат. Уй чыгып кетет. Бирок мына баарына карап көрүлө, уйду союп турупчу, 30 литр сүт алган. Баягы сүт чыгып турган жайын кесе турган болсо, кандан башка эчтеке чыкпайт. 30 литр сүттү сап аласыңар өлгөн уйдан. Жок. Эмне үчүн эле субханалла мына чөп, бок, анан кийин ар жагы болсо кан, анан кандан кийин анан сүт болот. Кудай Тааланын казынасынан келет. Демек кимде ким субханалла тоокел кылган биле турган болсочу, айвандан деле үлгү алса болот. Аракетиңди кылып кое бересиң, берекетти Кудайга бересиң. Кимде аракет кыласың, берекетти Кудайга бересиң. Болду. Анан күтөсүң. Сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен, ар жагына субхан аманаткөйлүк менен, жөнөкөйлүк менен, мындай бир адеп ахлактын жакшылыгы менен, ибадатың менен сен Алладан жакшы күтүп турушуң керек. Дайыма айта берем субханалла. Мына азыр баарыбыз башта ушул проблема келбесе мен жанымда отурбайт элеңиздер. Бир нерсе болбосочу, ушул отурбайт болсуңар. Карасаңар жакшыраак нерсе. Демек субханалла ушул нерсеге биз мындай көтөрүмдүүрөөк болушубуз керек. Сабырдуураак болушубуз керек. Кудайым ушундай зат бекер эле адамды тентите бербейт. Кудай Таала ушундай зат бекер эле тентите бербейт. Кудайды бекер эле сен жашооңду чачып салбайт. Ушундай бекер кылган жок ал. Бул бир нерсе үчүн болуп атат. Алла Таала бүткүл адамзаттын баардыгы тең күнөө кылбай кала турган болсо дейт да. Бүт бар, эч ким ошол жерде бирөөң да керек болсо калп айтпай калдың. Mesela жалганчынын калпычынын казаны кайнабайт дейт кыргыздар. Пайгамбарыбыз болсо жалганчыда береке жок деген экен. Калпычыда береке жок. Кыямат күнү Алла Таала ушундай кылат экен, алардын пешинесине мөөр болот экен. Ушундай бир мөөр, калпычы деген жазуучу болот экен. Шайтан эң биринчи жалганчы да, ошол жалганчылардын башында турат экен кыяматта. Тозокко кире тургандардын катарында биринчи турат экен дагы, анан ошонун аркасынан башка жалганчылар. Калптын субханалла кичинекей дагы калп болсо да, кичинекей дагы. Керек болсо бир сахабанын бир сахаба эмес. Табийинден бирөөсүнөн хадис издеп барган экен Имам Бухари. Барса, көп ушунча канча километр жерде бар. Күн түн басып отуруп жетет. Барса, баягы адам атын колап жүрүптү дейт. Муну этегине минтип алабыз го биз дагы. Пох дейбиз го. Ушунду алыптыр. Анан кийин жылкысы келермен кармап алган экен дагы. Анан кийин баягы жетелеп келатса, баягы сураптыр. Жеми кана дептир. Бизде адат дептир. Эртең менен ушулай кичинекей кезинен жерге үйрөтүп коебуз. Анан кийин монт койсоң өзгеле берет десе, деген экен. Кеттик дептир. Бакыл ассалам, учурашып коелу деп
Эмне келди? Жөн эле келгенбиз кетип калыптыр. Жанында шериаттыр, ушунча километр бастык, ушунча жерде жүрдүк. Сурап койбойсуңбу кантсе? Жок дептир. Мен сурай албайм мындан. Бул мээси жок. Макулукту алдап аткан мээси бар, бизди оңой алдап коет деп турбайбы? Ошол себептен пайгамбарыбыз айтты деген сөздөрчү, бүт жанагы чогултулган исламдагы ошонун бардыгы тең бир дагы жолу калп айтпаган адамдардын сөзү жазылган. Бир да жолу калп айтпаган адамдын сөзү. Унутпагыла, бир да жолу калп айтпаган адамдардын сөзү. Демек, бул бекер эмес. Аллах анын пайгамбары эч качан жалган айтпайт. Демек, эгерде сен жана мен Аллах анын пайгамбарын жолуна түшө турган болсоң, анда сөзсүз ийгиликке жетесиң деген сөз. Бирөө келип сүйлөшү мүмкүн, мындай кылсаң момундай болот, момунча дивидендер момунча өсөт, мына мен момунча завод куруп салдым. Бирок ар жагын жакшылап кыз көрсөм, жөнөкөй бирөө тили бар, тыпылдаган бирөө да эчтекеси жок. Туурабы? Канчаңар бар бул жерде алданганчы, бирөө шимпашты мондай зыңкыя кийип келип алып, мондай кийип келип, байке деп мондай бир быйым менен турса, бул иши кийип, байке мондай инвестиция кыла койсоң, момунча сом кылып бере койсоң, могу жерде момун тием, анан момундай болсо момундай кылып коем, могу өсүп кетет. Анан момундай кылам деп, ишенип берип койсоң, карасаң, момун жок болуп кетет. Толтургандай, бул жерде жайнап турасың, аялды эркек дагы. Эмне үчүн? Анткени субханалла, ушундай жалганчы ушундай болот. Жашооңо ушинтип кетет субханалла. Демек, бүт туугандарым, бул нерсеге да кейибешибиз керек. Демек, башыбызга бир нерсе келди, оорчулук келди. Бул сабырлык менен өтүп коелу, машалла. Макулбу? Алла кыямат күнү бардык нерсени сурайт. Эч нерсе көз жазында калбайт турган. Унутпай, эч нерсең, мисалы мен да айтам көп убакта, демек сен сүйлөп атканда этият сүйлө. Эмне максатта сүйлөп атканын кара. Анткени алымдардын бирөөсү ыйлаган экен, кутбадан кийин. Эмне болду, эмне ыйлап атасыз десе, айтат деген, мен дейт, кыямат күнү ушул сөзүм үчүн кантип жооп берем? Аллах менден эмне максатта сүйлөдүңүз, эмне кылам деп ушундай ыйлаган экен. Ошон сүйлөп аткандагы, кылып аткандагы, басып аткандагы адам субхана ар бир нерсеге жооп берет. Адилеттүүлүк күнү бар экенин унутпаш керек. Бул дүйнөдө проблемаң чечилбей калды, ахиретте чечилет. Бул дүйнө өч албай калдыңбы, Аллах ахиретте өч алып берет. Бул дүйнөдө субхана жетпей калдың, Аллах ахиретте жеткизет. Ушундай нерсе. Жетпей калбайт адам. Бул дүйнө ушундай. Күчтүү болушубуз керек, машалла. Эрктүү болушубуз керек, машалла. Бөтөнчө эркектер. Эми эркектер дейинсем, аялдар да ошондой болуш керек. Күчтүү, эрктүү, субханалла, колдон келишинче амалдарды тууралайлы, жашообузду туура боло турган амалдарды кылалы. Жашообузду буза турган амал эмес, ал жашообузду оңдой турган иштерди кылалы, машалла. Жашообузду оңдой турган иштердин бирөөсү бул Алла жолуна чыгуу. Алланын өкүмүн аткаруу. Машалла. Чыгып үйрөнүп, ан жашообузду оңдоп, андан кийин калган Аллага табыштайбыз. Аракет кылабызбы? Иншалла биз аракет кылабыз. Могу китепти предлагать этем окуганга. Биз эмнеге муктажбыз деген китеп. Жамгыр баспаканасынан чыккан. Анан жаш балдарга негизи элечи мындай эмеге биз эмнеге муктажбыз деген китеп мынакей. Менде жок, эми шаарда болсо сатып алам. Дайыма айтам мен, мисалы диний китептер аябай көп. Бирок бул динди, мына бул азыркы мындай биздин акылга жетерлик мындай TikTok көргөндөргө ылайыктап койгон да. Instagram, TikTok көргөндөр муну оңой түшүнөт. Кыска, нуска. Билесиңер да, канча видео, канча секундтук болсо, мисалы 10 секундтук боло турган болсо, керек болсо 5 секундтук боло турган болсо, ошол көбүрөөк просмотр болот, билесиңерби? Эмне үчүн биздин 5 секундтук азырчы. Анан бул жерде ошо 5 секундтан да баардыгысы 5 секундтан. Мисалы бир нерсе окуп берейин, машалла. Бальзак, билесиңер, чоң жазуучу Бальзак ушундай дейт. Билимдин мырзасы болууну каалаган аракеттөөнүн кулу болуш керек. Деп айтуу менен билим алууда аракеттин маанилүүлүгүн белгилеп кеткен дейт. Адам ден соолугунун чың болушу үчүн керектүү витаминдерге жана протеиндерге кандай муктаж болсо, акыл эсинин күч кубаттуу жана тунук болушу үчүн эмгектенүүгө жана аны машыктырууга да ошондой муктаж. Пайгамбарыбыз айткан эле аз заман менен туура түшүнүп берип койгон. Бул китепти алып окуңуздар, сурайынчы. Өтө оңой. Мисалы билбейм, мындай окуса, примерно жакшы боло турган болсо, бир 3 саат окуп койсоң болот. Анан муну окуп алгандан кийин жашагың келип калат да.
ислам менен жашагың келип калат. Апей деп элечи. Кээбилер бизди көндүрүп коюшканда астагфируллах, тозокко чөсүң. Астагфируллах деп көндүрүп коебуз да. Көчөдө келе атканда эле бир адам келе атса, мусулман келе атса, сакал чыга салсың. Качасың анданчы. Эмнеси ал тозокко салып турам, бейишке кирип коюп турат. Же бейишке кирип кайра тозокко чайкап коет. Анан ошондой нерседен коркпой эле баарыбыз динди аябай катуу оор көрүп калганбыз. Намаз окуйсуңбу? Жок, окуй элекми, ниетим бар десе. Эй, дагы эле ниет менен жүрөсүңбү? Астагфируллах дегенден коркуп баарыбыз тең эле ушул. Субханалла, эмне кылыш керек? Жөнөкөй, машалла, ушундай сонун. Дин жөнөкөй. Динди жеңил. Дин биздин динибиз аябай жеңил. Динибиз аябай жеңил. Динибиз аябай жеңил. Эч бир жеринде оорчулук жок, чын айтам. Жаңы имам болуп калдым. 96-жыл болчу. 19-дагы баламын. Канчадасың? 20. Бул сен каркапсың уже. Анан Советтер Союзу жаңы бүткөн. Кругом жалаң атеисттер. Кругом эч бир эме жок. Анан имам болуп калдым. Көчөдө кетип барсам, Волга деген машина бар, билесиңби? Барасыз деле. Ошо Волганын ичинде ошо биздин чоң кеминден каймактар отуруптур. Азыр сон болот бай каймак деген сөзчү. Анан ошо субхана каймактар отуруптур. Эдип кетип баратам. Анан кыйкырып атышат. Эй дейт. Бул дүйнөдө жыргап арак ичпесең, сулуу кыздарга барбасаң, бул дүйнөнүн кызык эмне? Деп кыйкырып атат. Точно билип атам, мага кыйкырып атат да. Бул жакта жаназага барсам, бир молда бир эме аксакал кишилер атайын чогулуп, бир аз анча-мынча молда экен эме кылам дешиптир. Кайбаттайлы. Ал мезгил ушу катуу болчу. Любой молданы арак ичирип койчуларчы. Анан субханалла жаназа окуп алып мен тийип кетип баратсам, жаназа окуп чыкты да, жаназа кетти, аркасынан баратам болсо, молда экен деп божудан кармады. Молда кармайт калмышчы. Карап жүрүңүз. Эмне болду? Биякча кире калган. Кирип калсам эле чөндөктөн молда экен, сиз эми жашсыз, чарчайсыз, момча кишинин эмеси, мындай кылыш керек. Молда алып туруп, фук деп бир стакан тырт деп чыгып калдым. Ушундай стакан бар калса, чапсам эле тырт деп чыгып калат. Анан кийин арактан күйүп эле анан молда экен, муну эми күч болот, илгеркилер шарап деп ичкен деп эле баштады баягы. Мен анан деп атам да, дагы поддакивать этем да. Анда жашыраак болчу, ошо 22-10 жашында окуган жак, дасында молда окуган. Анан субханы баягы ушинтип молда экен, келиңиз. Унутпай туруп, сиз алыңыз дедим. Десе, макул, мен деди анан арак ичип албай. Анан куюп туруп ичип алып, бул арак ичкен арам. Ичпейм мен арак. Астагфирулла. Куюп койдум. Мен дачымын мен да. Анан баягы акыр басып кетип калдым. Ошентип мен мөржөгө чыгып, эметанан кийин кыйкырып атам. Эй, туугандар. Арак ичип келгендер баары мөржөгө жолбосын койдум. Бир сакал калып атпайт. Жактачы. Жадайын айтайын деген нерсе башка да. Айтайын деген башка нерсе. Жыргап жашаш керек деген бар өтүп кетти. Жашоону субханалла ушундай нерсе болот экен туугандар. Алла Таалам ушундай экен. Динибиздечи кээбилер ушундай бир башкача ой, бул дүйнөнүн жыргалын мындай бир дил кылып алгандар абайлаш керек. Бул дүйнөдө жыргал негизи такыр жок. Айтып берейин, гарантия. Мына арак ичкендер отурасыңар. Бывшийлер экен, конечно, бывший. Көчө ак жол тойдон кийинкилер дейм. Отурасыңар машалла. Бир стакан ичесиң, кичине бир мындай кызык бир нерсе болосуң. Бирок 2-3 стакан ичкенден сен маймылсың болду. Эч бир рахаты жок. Наша чеккендер отурасыңар. Дүнк бүткөндөн болду уже. 15 минут эле күлөсүң, андай нормалдуу, башыңдан карап турасың. Игромандар отурасыңар бул жерде, жанында. Эмеде джекпот күтүп отурганда. Тиякта лапша, джекпот 3 миллион сом десе, аяка жетпейсиң өмүрү. Невозможно. Монт акчаңды түгөндөн кайфың бүтүп турабы? Бул дүйнөдө бардык нерсенин өзүнүн чеги бар. Ошо сен бул дүйнөдөн рахат издеп, жыргал издеп жүргөн бардыгы теңчи адашты. Бирок чыныгы
Качан субханаллах деп 1000 жол айтканда тилиңе келген таттуулук, альхамдулилlah деп айтканда тилиңе келген таттуулук, Аллаху акбар деп айтканда тилиңе келген таттуулук, ла илаха иллаллах деп айтканда жүрөгүңө келген таттуулук деп эскендечи. Качан намазга туруп, сажда кылып туруп, саждадан эки жакка тургандан кийин жеңилдикти сезгендечи. Мына ошондо субханаллах, я Алла, бул нерсеңде бул дүйнө ушунча рахат болгон болсо, анда бейишиң кандай болот экен ойлоносуң. Ушундай. Ошон дини жеңил машалла. Келе бергиле, кыла бергиле машалла. Уялбай эле кыла бер. Тоң моюнданбай эле кыла бер. Мындай такыр качпай элечи, бара берчи ошаккачы. Ошон сен ошо Кудайдын алдына барасың, өлөсүң bir күнчө. Качсаң делечи, момундай качсаң, мында тоого чыгып кетип алып, Sky Paradise жатып алмаңызчы. Бар Дубайга кетип кал, Америкада, Чикагода жүрөм, бардым. Чикагого кетип кал. Тиги Самарада жүрөбүз, Россия, Самарага барып алдым дейли. Барып. Токоюна кирип кет. Пуэрто-Рикоға барып туруп, Джунглесине кирип кет. Каякка барып Кудайдын алдына барасың сен үчүн. Ошо азыртан эле мына акылың барда, жашооң мындай, ден соолугуң барда намаз окуй берчи. Намаз окуй бергилечи чын. Ар кимди укпай эле койгулачы, сенин жашооңо мына өлүп атканда сен менен кошо эч ким кышылдыңдап аткан, сени жамандап аткан, аркаң ушул жүргөн эмелерчи, бирөө дагы кейип койбойт, чын айтам, гарантия берем. Ошондо баарынын жүзү көрүнөт ким экеничи. Боз үйдүн жанында турам. Молдора боз үйдүн жанында турат десем, мен убактым бар ошону сүйлөп атам. Боз үйдүн жанында турам. Биягында Куран окуш керек молдо отуруп. Бизде ушундай. Жаназа окуп келдим, биякта Куран окуп отурушуң керек. Анда мен тиги отурам. Көрүп бакырып аткан жеңем бар. Кантип эми сенсиз кантип жашайм, ал полтоо менен, сенсиз эсил кайран, эмне кылам мен балдарым кантип багам. Ана мен тиги отурам, бир мезгил бар. Ай, менин кайын журтума жакшылыгы тарттыгар бетти деп атпайбы. Күйөөсү өлүп калды. Төркүнмө этти жакшы тарттым деп атпайбы. Туруп кеттим ишенесиңер ушунча. Туруп кеттим чыдабайчы. Ишендим мен субханалла. Сен өлөөр мененчи, сен эч ким кереги жок экенсиң, ошо. Ошол себептен субханалла, намаз окуй бергилечи. Чын айтам, гарантия намаз окуй берчи. Сени мен намазга эле кетет деген нерсеге мен ишенген адаммын мынакей. Өз көзүм менен, өз кулагым менен ишенген адаммын мен. Ушундай. Бай болсоң, балдарың дүйнөңдү тартып талашат экен. Ушул өмүр бою ошон чогултам деп жүрүп, намаз окуган жок, орозо кылган, ажга да барган жоксуң, топ алып, ушул жакты чогултуп алыпчы. А мен 26-сында умрага кетем, то есть ким бара турган болсо чогулуп келели иншалла. Унутуп кондурайм аны. Рекламалап коюш керек болчу. 6-сы кетем иншалла. Бара турган 5 ордум калды. Анан өлүп калгандан кийин ошу атасынын кереги жок экенин көрдүм. Только ошол бөлүшүп, талаш, кырылыш. Ушундай экен турган. Ошол себептен намаз окуй береличи кел. Чыга бергилечи, чын Куран окуй бергилечи. Мына баары ар кайсы возрастта отурасыңар. Ушул нерсе баарыбыздын башыбызга келет. Кызганып, анан кийин эме кылып, ызычу салып, точно боло турган нерсе ошол да. Аракет кылабызбы? Амин. Субханак хамдашла антастагфиру билек. Аллахым баарыбыз күнөөбүздү кечире көр. Ар бир ушул максатка жеткизе көр. О Кудайым өзү жакшылык эзер, о күнөөбүздү кечире.